Климаттын өзгөрүүсүнөн улам дүйнөдө жаратылыш кырсыктары акыркы 20 жылда 5 эсеге өстү. Бириккен Улуттар уюмунун кырсыктарды алдын алуу башкармалыгынын маалыматына ылайык, 2000 жылдан 2019 жылга чейин дүйнөдө 7400 ири жаратылыш кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1.230.000 адам каза тапса, 4 миллиардтан ашуун адам жапа чегип, дүйнөлүк экономика 3 триллион долларлык чыгым тарткан. Бул кырсыктардын бардыгы албетте аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам орун алган. Ал эми 2020 жылдан баштап жаратылыш кырсыктарына кошумча болуп коронавирус илдети дүйнөнү титиретти. Пандемиянын кесепетинен улам кеткен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн дүйнөлүк экономикага дагы триллион долларлар керектелет. 2021 жылдын январь айынан баштап дүйнө жүзүндө жалпы 50дөн ашуун жаратылыш кырсыктары орун алды. Акыркы 1,5 айдын ичинде коронавирус кайрадан күч алса, жаратылыштагы толкундоосун токтоткон жок. Мисалы, Россиянын дээрлик бардык аймактарында аба ырайынын туруксуздугу байкалып, тынымсыз нөшөрлөп жааган жамгырдан улам суу ташкындоолор орун алып, катуу шамал турак жайлардын чатырларын талкалады. Крымда ушул жылдын 18-июнунда 1 айлык нормадан ашкан жаан-чачын орун алды. Суулар ташып, жарым аралга өзгөчө кырдаал киргизилди. Адам өмүрлөрү кыйылып, жүздөгөн тургундар бул кырсыктан залал тартышты. 4-июлда Крымда кайрадан нөшөрлөгөн жамгыр жаап, бул жолу Бакчы Сарай аймагында 2 айлык нормадан ашкан жаан жаады. Анын кесепеттери бүгүнкү күнгө чейин жоюла элек. Июлдун башы менен Сочиде катуу жамгыр жаап, үйлөрдү суу каптап, унааларды жана жээктеги катерлерди деңизге агызып кетти. Адам өмүрлөрү кыйылды. Якутияны болсо өрт каптап, тилсиз жоо аймакты жумалап кыйнады. 300 000 гектар жер аянттагы токойлор өрттөнүп, кесепеттери ушул күнгө чейин жоюла элек. Июлдун башы менен Канадада буга чейин болуп көрбөгөндөй ысык аптап орун алды. Британиялык Колумбия провинциясында абанын температурасы 50 градуска чейин жетип, ысыктан 500дөн ашуун адам набыт болду. Асфальт төшөлгөн жолдор жана электр зымдары кадимки желимдей болуп эрип, токойлор өрттөндү. Аномалдуу ысык аба ырайы Америка Кошмо Штаттарында дагы орун алды. Тарыхта каттала элек ысык аптап жүздөгөн адамдардын өмүрлөрүн алды. Бул жакта да токойлор өрттөнүп, өзгөчө кырдаал киргизилди. Окумуштуулар дүйнөдө абанын температурасы көтөрүлүп жатканын айтышып, жаратылыш кырсыктар мындан дагы көбөйүшүн белгилешүүдө. Германияны болсо топон суу каптап, 160 адам каза болуп, дагы 170 адам дайынсыз болууда. 10 миңдеген адамдар эвакуацияга алынды. Өлкө өкмөтү жаратылыш кырсыгынан келтирилген чыгымдардын эсебин чыгарып бүтө элек. Кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн бир нече жылдар керектелет дейт өлкө бийлиги.
Кытайдын Хинань провинциясында бир нече күндөн бери тынымсыз жааган жамгырдан улам үйлөрдү, көчөлөрдү, метрону суу каптап, вагондордон жүргүнчүлөрдү алып чыгуу кыйынга турду. Бул кырсыктын кесепетинен ондогон адамдардын өмүрлөрү кыйылды. Кооптуу аймактардан элди көчүрүү бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Провинцияга өзгөчө абал киргизилди. Аномалдуу ысык аба ырайы июль айында Кыргызстанда дагы катталды. Абанын температурасы 41 градустан ашып, республиканын айрым аймактары кургакчылыктан жана суунун тартыштыгынан жапа чекти. Өлкөнүн түштүк аймагындагы Баткен облусунун Лейлек районунда 19-июлда катуу жааган жамгырдын кесепетинен Катран айыл аймагынын Козу Баглан айылында, Тогуз Булак аймагынын Булак жана Айкөл айылдарында, Исфана шаарынын Голбо жана Чимген айылдарында сел жүргөн. Турак үйлөрдүн королорун суу каптап, чарбалардагы жолдорго жана көпүрлөргө зыян келтирилип, Лейлек айыл аймагынын Актерек айылында 20 үйдү жана 20 турак үйдүн королорун, мектепти, бала бакчаны жана мечитти суу каптады. Сел 2005-жылы туулган өспүрүмдү агызып кеткен. Маркумдун сөөгүн айыл тургундары табышкан. 20-июль күнү катуу жааган жамгырдан улам Кадамжайдын Көтөрмө айыл өкмөтүндө сел жүрүп, Тамаша, Маданият курулуш, Ак Кыя айылдарынан агып барып, Кызыл Булак айылына топтолуп, чоң сайдан ашып, негизги жолго чыгып кеткен. Жыйынтыгында жолдун четинде турган унаалар селде калган. Кырсыктын кесепетинен жол четиндеги 15 үйдү суу каптаган. Учурда Тамаша, Чандеки жана Маданият курулуш айылдарындагы жол каттан токтотулду. Мындан сырткары Кадамжай шаарында, Жиделик жана Орозбеков айылдарында дагы катуу сел жүргөн. 20-июлда катуу жамгырдан улам Сузак айыл аймагынын Достук айылында, Карадарыя айыл аймагынын Чаңгырташ айылдарында сел жүрүп, үйлөрдүн королорун, Сузак Карадарыя унаа жолун суу каптаган. Сел 6 жашар кызды агызып кеткен. Анын сөөгү издөө иштери учурунда туугандары тарабынан табылган. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Окумуштуулар акыркы жылдары нөшөрлөп жааган жамгырлардын, топон суу, аномалдуу ысык аба ырайы, катуу шамал жана торнадолордун кескин көбөйгөнүн айтып келишет. Дүйнөдө мындай кырсыктардын көбөйүшү эмнеден улам болуп жатат? Албетте адамзаттын жаратылышка жана айлана чөйрөгө жасаган аярсыз, чектен ашкан кыянаттык мамилеси, адамдардын пейилдеринин бузулушу жана башкысы парник газдардын өсүшү мына биз бүгүн күбө болуп жаткан катаклизмдерге алып келүүдө. Балким бул жараткандын адамзатка берип жаткан катуу эскертүүсү болуп жүрбөсүн? Ойлонууга мезгил келип жетти.